выпуск кыргыз тилинде. Какча аламын да? 17 миң туугандар. Путинден bir эмес алып кетти окшойбуз, а? Жүгүн, а? Согуштан кийинки үйлөр экен туугандар. Hadi kalan. Bismillah. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, аруларыңыздар туугандар. Ар бириңиздерге Алла Тааланын мерими жана ырайымы болсун. Туугандар, бүгүндөн баштап биздин YouTube канал кайрадан эле кыргыз тилинде болот. Көбүңүздөр айттыңыздар, кыргыз тилинде алып бар, кыргызча эле алып бар, өзүңүздөр эле көрөт. Туугандар, сиздердин сөздөрүңүздөрдү уктуп. Бүгүн биз ушундай машина менен Яндекс доставкага чыгып атабыз туугандар. Көпчүлүктөрдүн суранычы менен Яндекс доставка средний кузов bir грузчик туугандар. Жана бул выпуск кыргыз тилинде. Эртең менен саат линияга 10да чыктык. Биринчи заказды буйруса биз алдык уже. Линияга чыгып адреске келдик. Буйруса болду, иншалла көрсөтөбүз. Кандай заказ эмне болот, канча жүрөт, bir грузчик менен бир күндө канча тапса болот туугандар. Андыктан бүгүн много обещающий күн. Неге дегенде бүгүн 14 февраль туугандар, сүйүшкөндөр күнү. А мунун бизге кандай тиешеси бар? Мунун бизге өтө чоң тиешеси бар, потому что бүгүн баардыгы бирине подарка жөнөтүшөт. Андай малда биз Кудайдын буйругу менен өтө жакшы иш кылып калабыз. Андай эмесе биз баштадык туугандар. Мынакей туугандар, аккаунт боюнча бизде бүгүн приоритет 17, активность 94, рейтинг 4.98, уровень платина туугандар. Ушундай аккаунт менен биз бүгүн иш кылып атабыз. Туугандар, биз биринчи заказды алдык, Кудай буйруса, иншалла өтө күчтүү коэффициент менен алдык туугандар. Мындай коэффициентти көрүлгениме мен 1 жыл болуп атат. Кандай коэффициент туугандар? 6560 рубль коэффициент менен туугандар. Долгая поездка 3 точка. Биринчи адреске бардык, ал жерден жөн эле кагаз алдык, доверенность. Бир кагаз. Мындай бир кагаз алдык туугандар. Ушул кагаз менен экинчи адреске барабыз, жүктү алабыз. Анан кайра бул жака алып келебиз. Кайра Москвага алып келебиз. Азыр областка канча километрге? 84 километр. Областка 84 километрге кетти. Ушу кагаз менен туугандар. Ошол жактан барып алып келебиз. 6564 коэффициент менен туугандар. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдер тазим этпеген. Тагдыр жолу татал. Буюрса ушундай стапка келдик, Чехов тарапта. Ушул жактан буюрса заказ алып кетебиз Москвага. Туугандар, биякта суук, бир аз каттуураак экен, кофе алып чыктык. Через проходной ушул жерден пропуск алыш керек экен кириш үчүн. Пропусктун чыгарышы проблема болуп атат. Ошого машинаны азыр ушул жака жылдырыш керек экен. Нерселер бар. Бизде телеграм канал бар туугандар. Телеграм канал бул Москва шаарындагы баардык айдоочуларга арналган. Ошол жака катталып, ошол жактагы өзүбүздүн коллегалар менен, айдоочулар менен баарлашып, сүйлөшүп, кеңири кеп алмашсаңыздар болот. Ссылка телеграм каналга ошол видеонун описаниясында, ылдый жагынан таап кирсеңиздер болот. Туугандар, андан сырткары бизде таксопарк бар. Только доставка тармагы, курьер, экспресс, грузовой бардыгын ошол таксиден бөлөгүн туугандар. Номер, байланышчу номер туугандар видеону коюп койдум. Ошол жака чала бересиздер, жаза бересиздер. Иншалла бардыгыңыздарга жооп берип, улайбыз. Аккаунттагы ачабыз туугандар. 5 мүнөт убакыт кетет бардыгына. Андыктан бардыгыңыздар күтөбүз туугандар. Туугандар, жүктөп атабыз. 100 грамм. Бир коробка. Средний кузов бир грузчик менен болгон туугандар заказ. Жүктөгөн коробкалар ушундай. Сколько всего? Кандай боласыз? Какча аламын да? Заказдар. Мынакей туугандар. Өтө сонун заказ туугандар. Өтө сонун. Мынакей экинчи палет келип атат. Ушул коробкалар болду, жүктөбүз, кетебиз. Бул жакта ожидание канча болуп кетти бизде? 1,5 саат ожидание. 1,5 саат платное ожидание. Ага дагы документтерди алчыда 15-20 мүнөт где-то 2 саат. 2 саат. Туугандар, мынакей 2 саат ожидание, ага дагы акча кошулат.
Ең ақырында заказ жапқанда, я вас не снимаю. Экинчи адреске барганда заказ жапканда көрсөтөбүз канча болушун акча. Өтө күчтүү акча чыгат го дейм. Эсегердегиден тууганда эртеден чыккандан бери бул биринчи заказыбыз дагы деле. Жапканда көрсөтөбүз полный. Эмне кылып атат, Путинден бир эмес алып кетти окшойбуз, жүгүн, Эминди Сасып жүрбөсүнө бир парфюм алып кетти ал. жаптык туугандар. Жапкандан кийин ушуну пломба болуш керек экен, сөзсүз түрдө. Чтобы ачылбады деген нерсе болуш керек экен да. Фиксация болуш керек экен. Көрдүңүздөр туугандар. Ушунчалык серьезный товар жүктөп атат окшойбуз. Парфюм. Адикала. Биз болсо заказды алып жолго чыктык туугандар, Москваны көздөп. Өзү bir 2 подон кичине эле коробка экен. 3 минут 4 минутта жүктөлдү груз. 2 сааттан бери ушу документтин айынан жүрөбүз да. Акчасын айтпай эле коюна канча сомдо экен, Мага туугандар. Согуштан кийинки үйлөр экен туугандар. Биз Москвага келип жеттик. Адреске келдик буйруса. Bir gün убакыт өтүп кетти, сүйүнүп аткан заказыбыз менен. Буйруса азыр мына пломбаны заказчиктин көзүнчө чечип алып, жакка салат экенбиз. Туугандар, долгожданный момент, заказ жабып атабыз. 17.000 туугандар, 17.433. Туугандар, мынакей акча, заказ наличный болчу, акчаны алдык буйруса. 17.000 туугандар. 17,5 миң. Мынакей туугандар, ушундай акча чыкты бир заказдан. Мынакей туугандар, заказды жаптык. Общий канча сумма менен жапканын көрдүңүздөр. Анан чисто бизге калганы 12.935. Ну, почти 13.000 рубль туугандар. Бир заказ менен средний кузов, бир грузчик болчу. Ушул алып бардык. Анан мындан сырткары негизи бир грузчикте жумуш кандай болуп атат? В целом көрсөтөйүн деп атам бул жерде туугандар. Именно февраль айдыкын көрсөтөйүн. Февраль айдыкы туугандар ошол 13-үнө чейинкисин эсептейбиз. Бүгүн 14 февраль. 13-үнө чейин мынакей туугандар 89.127. Негизи ушундай жумуш болуп атат бир грузчикте. Бирок туугандар, бул жумуш иштин көзүн билгендер, иштейм дегендер гана ушундай акчалар таап иштесе болот. Талыкпай эмгек кылам деген болсо. Көрдүңүздөр. Туугандар, эскерте кетейин, биз жумушка эртең саат 10-да чыкканбыз. 11-ге жакын, 10:30-10:40-тарда биринчи заказ алып, ошол менен до конца кеттик. Саат 3:30-да заказ завершать эттик. Эми туугандар, бизде обед убактысы келди. Обед кылалы. Анан дальше улантабыз иште. Менден көпчүлүгүңүз сурадыңыздар, ушу бир грузчик менен жумуш негизи кандай болот деген вопростор, комментарийлер өтө көп келди. Ошол себептен туугандар, бүгүн бир грузчик менен видео тартып атабыз, иштеп атабыз. Андан сырткары негизи эле бул Яндексте өтө көптөн бери иштеген мен өзүмүн акам бүгүн полный сурап билебиз туугандар, бир грузчикте кандай иш болот, негизи кандай иш болуп атат. Бул камерадан сырткаркы өз күнүмдүк жашоосунда жумуш кандай болуп атат, полный информация лазым да жетканда интервью алабыз туугандар, кандай болуп атканын азыр полный сиздерге сурап көрсөтүп айтып берет. Бир сыйра саламдашып. Ассаламу алейкум, көрөрмандар, туугандар. Эми мындай сака биринчи эле вопрос. Яндексте кайсы жылдан бери иштейсиз? 2022 марттан бери. 2022 март. 2 жыл болду. 2 жыл. Только Яндекс тармагындабы же айлыктарда иштедиңизби порттор менен? Жок, айлыкта иштебедим. Келгенден бери Яндекске киргем, болду ошол. Только Яндекс менен. Только Яндекс. Эми баарына эле кызык болгон нерсе бул Яндексте реально иштеп мынтип акча тапса болобу, грузовой тармагында? Болот. Иштеш керек булар. Иштеш керек. Сиздин өзүңүздүн личный опытыңызда, мисалы үчүн айына канча табат элеңиз? Чистасын мындай кылып эсептейли. Азыр комиссияларды сырткаркысын, Яндекстен, таксопарктан, бензин, тамак ашыңызга сырткары айына канча чыгарасыз? Бөлүнүп өткөндө Яндекстечи март, апрель, май где-то bir 170'ten иштедим да. Былтыркы статистикамды айтам. Ай сайын отчет жүргүзөм өзүмө. Июнь, июль,
200 миңден иштедим. Ровно 200 миң 500 сомдон иштедим. 2 ай окшош иштедим. Июнь. Июнь. Августта Кыргызстанга кетип калдым. Сентябрда келдим, бир 5 келдим. Кайта эле ошондой эле иштедим. Где-то бир 180 иштедим окшойт. 4-төн 5-тен чыгып. Сиз азыр айтып атпайсызбы? 150, 120, 200, 250 деп атпайсызбы? Ушулардын баардыгы тазасы. Тазасы бензин, грузчик, күнүмдүк обед советинге сырткаркысы. Үйгө алып барган, например. Болду десет. Сиз данный момент мына жыл киргенден баштап эле өзүңүз иштеп атасыз, бир грузчик болуп. Бир грузчикте иш кандай? Бир грузчикте иш жакшы, баантип эле кыйналбайсың. Оор жүк көтөрүп. Ооба, оор жүк көтөрбөйсүң. Бир грузчикте баазы минималкалар менен болсо да 5-6 заказ кылсаң деле 7-8 миң иштейсиң да грязь. Ошондой, Ооба, андан каса болсо бир 1200 сом саярка кетет. 400-500 сом жейсиң. 6-7 миң таза калат да один грузчикте деле. Если адам ишти кылса, Стабильно иштесе, анан бир күн чыгып, бир күн чыкпай антип жүрсө, статистикасы начарлайт да. Статистика ал бизге көрүнбөйт экен, бирок Яндекс заказ бербей коет да. Главный отмена кыла бербеш керек. 1-2 заказ алыш керек, сөз эртемен берген жаман заказдарды го, узунду албасаң дагы минималка коэффициент жок болсо дагы алыш керек. Күн ошо менен башталып кетет экен, мындайча айтканда. Робот иштеш үчүн. Анан негизи азыр бир грузчикте күнүнө кандай чыгып атат сизде? Азыр ошем 1-нен 13-үнө чейин кече эсептедим. 76 миң үй алып кириптим да таза. 1-нен 13 Яндекс боюнча. 1-нен 13-үнө чейин Яндекс, анан өзүмдүн да 1-2 заказым бар эле. 4 заказ кылдым. Яндекстен сырткары. Яндекстен сырткары. Чистый алып кирген 76 болду. А так Яндекс көрсөткөнү боюнча бир 76 көрсөттү грязный. То есть өзүңүздүн эмеңиз заказдарыңыз кошулуп отуруп, общий тазасы 76 миң кайра чыгып калат. Яндексте иштесең, только эле Яндекс боло бербейт да, клиенттер номериңди алып калат. Кийин өздөрү чалышат, напрямую эле сүйлөшөлү депчи. А ошолор деле клиенттер өзүң эле клиентский база чогултуп аласың да, бир 3-4 ай жакшы иштеп койсоң, ар бир клиенттерге жакшы эле качественный услуга кылып койсоң эле өздөрү эле чалып баштайт. Ооба. Анан Яндекстин минустарын айтып бериңчи бизге. Заказ ушуда турганда. Минустар ушинтип интервью берип атсам, заказ бере беришет да. Скажи, коюңдар. Азына 3280 кеф менен берди. Азыр скриншот кылдым, азыр ишенбей калмагыла. Сабы ушу интервьюда берип аткан калай. Мындай. Тугандар, көрдүңүздөр, 3280 коэффициент менен. Көрүнөбү? Навигатор. Скриншот кылып калдым, ушу интервью берип атканда чыгып калганына таң беришке. Көрүнөбү? Тескери көрүнүп калат, ооба. 3280 кеф менен средний один грузчик түштү. Көрдүңүздөр тугандар, калган интервьюнан дагы улантабыз. Таке тугандар, интервью алып аткандагы түшүп калган заказга келдик. Азыр ушул жактан алып чыгып жүктөшүп экен. Эстетип коеюн, средний кузов бир грузчик менен заказ түшкөн болчу. Бердеш такси парк тугандар. Средний кузов бир грузчик менен 24 километрге 3000 бирдемке коэффициент менен заказ түшкөн. Бул жака жүктөп атышат. Средний кузов бир грузчик менен болгон. Жүгү көп экен. Клиент өзү ташып жүктөшүп атышат. Так, тугандар, биз экинчи адреске келдик. Буюрса жүктөрдү түшүрүп атабыз. Так, тугандар, экинчи заказ жаптык. Ушундай акча чыгарып берди. 25 километр болчу. Средний кузов без бир грузчик менен. Бүгүн тугандар, бүгүн кечке 2 эле заказ кылдык. 2 заказ менен ушунча акча таптык, иншалла Кудайдын буйругу экен, өтө жакшы иштедик тугандар мынакей. Бизге общий 2 заказ менен 17136 рубль тугандар. Тугандар, биз заказды алып келип түшүрдүк. Эми биз интервьюбузду уланталы. Эми ошо бизге Исака, Яндекстин плюсун анан минусун айтып бериңчи бизге. Плюс эмес, бизге баарыбыз акча иштейбиз деп келгенден кийин ушу акча жагында плюс минусу бар да. Некоторые заказдар болот, баягы без коэффициент долгий поездка алып алсак, без грузчик арзан эле төлөп коет да. Например, кече эле жакын эле болду менде 75 километрге без грузчик средний заказды көрбөй алып алыпмын да, экинчи точкасын. А поехали баскандан кийин 1,5 саат убакыт жүрдүм, 75 километр барганда 2500 менен жапты, андан где-то 1800, 1900 сом эле калып калды. Тазасы комиссия сырткары. Комиссия сырткары, эми ал аз да. Анын эртеси күнү эле ошо окшош заказ болду, где-то бир 60 километр жүрдүм, маленький, но коэффициент менен алдым, экинчи точкасын көрүп эле ошол заказын 7,5 менен жаап берди да. Заказ алып атканда шашылбай, долгий поездка болсо лучше албай эле койгон жакшы, потому что актабай калтат иногдачы. Коэффициент бирок берет долгий поездкаларга. Булар ушинтип бир
какой-то бир оноосу бар экен, поддержкага жазып отуруп арзаныраак кылып алышат экен да клиенттер анча мынча заказдычы. Желательно долгий без коэффициента албаш керек. Без грузчик не болсо дагы. Түшүнүктүү. Исака плюс минустарын айтып бердиңиз. Ошо кээ бирки заказдар өтө арзан төлөнүп калып атат чындыгында. Аны мен дагы байкап атам. Андан сырткары ушул жерден өзүм атыма кошо кетейин туугандар. Анча мынча водительдердин акчасын Яндекс алып коюп атат туугандар. Яндекс алып коюп атат, причинасын айтпай атат эмнеге алып коюп атканынчы. Анан ошондой моментте таксопарктын жардамы тиет туугандар. Ошондой жерде таксопарктар сиздердин проблемаңызды чечип бериш керек. Биз Кудай буйруса ошентип бардыгын деп айта албайм туугандар. Бирок колдон келишинче алып койгон акчаларын кайтарып алып атабыз водительдергечи. Яндекстен алып берип атабыз. Ошондой минус жактары пайда болуп калды жакын арадан бери. Эң чоң главный минустар ушулар болуп атат туугандар. Анан Исака бул негизи эле Яндекс доставка грузовой тармагында кандай ишти кылыш керек, кандай иштеш керек? Муну бул Яндекс доставканы основной жумуш кылып иштегенде кандай кылып иштеш керек? Основной иш деген ушу кадимки ишке чыккандай график менен иштеш керек да. Яндекс роботту, например, күндө саат 10-да чыгып, 8ге чейин иштесең, ошо 10-дан 8ге чейин заказ бере берет. Бирок обедте чыгып, кечке чейин иштеп, анан бир күн эртең менен обедке чейин иштеп, кийин иштебей койсоңор, роботтор көнбөйт дагы, заказ аз берет же начар заказдарды берет. Жакшы заказдарды алыш үчүн, например, постоянно линияда жүрүп, постоянно заказдарды алып турсаңар, бул робот өзү билет экен да. Бул водитель заказ алат деп баары берет. Анан баарды пропускать этип, жалаң долгийке же жалаң без грузчикке, биз 2 грузчикпиз деп отмена кылып отура берген болсоң, грузчик күтүп же коэффициент күтүп, заказ уже бербей калат. Коэффициент болгон учурда дагы, приоритетиң жакшы болсо дагы бербей калат. Ким заказ алып аткан адамга бере берет. То есть, значит, эртең мененки заказды сепочка кылып алып коюш керек экен. Анан уже кийинкилери жакшы заказдар болуп да уланып кете берет. Ошо анан күндө чыккан маалда чыгыш керек да. Бир убакта. Бир убакта 10-дон 8ге чейин же 10-дон 6га чейин кылып график болот. Анан айлыкта иштеп аткандар көбүнчө жалоп кыла беришет да, Яндексте иш болбойт, бул жалган депчи. Неге жалган? Алардын сөздөрү чын. Потому что алар саат 2ге чейин, 3ге чейин өзүнүн ишин кылат дагы, 3төн кийин чыгат дагы, как подработка катары Яндексте иштейм дейт. Бирок робот ага көнбөй калат да. Робот көнгөн водительдерге эле заказ берип тура берет. Биздин кыргыздарыбыз постоянно жалоп кылып жүрө берет. Же айлыкты кыйратпайт, же Яндексти кыйратпайт, орто жолдо. Лучше бир тарапта иш кылыш керек тең, Лучше бир тарапта. Бирок желательно Яндексте, потому что портерде иштегендерге средний кузовта айлык, эми билбейм, раса болсо бир 5000 да. О 5000 Яндексте, грязь еще. Анда безин уясын, же үчөсүн бир 3000, 3500 сом үчүн жүрүшөт. Туугандарчы мен көп көрөм да. Бир-эки күн иш болбой калса эле айлык издеп калышат. 5000, каталогу 6000 табат да. Еще грязь, андан 4000, 4500 калат максимум. Лучше бир жакта Яндексте эле иштеген жакшы болот. Сиздин оюңуз лично ошондой болуп атат, Туугандар, көрдүңүздөр, бул агабыз 2022 жылдан бери иштейт. Мен портер тармагында ушул агаларымын, мен аяшакаларым болот. Ушулар аркылуу портерге кирип, ошонун аркасында таксопарк ачылган негизи туугандар, ачыгын айтканда. Ушулар мага үйрөтүшкөн, кантип иштеш керек, кандай кылып иштеш керек. Мындайча айтканда мен агайларым болот. Ушулардын эсебинен туура жана кантип акча тапканды Яндексте үйрөнгөнбүз портер тармагында. Ошол туугандар. Туугандар, биз бүгүнкү жумуш күнүбүздү аяктадык буйруса. Эскерте кетейин, эртең менен саат 10-до жумушка чыктык, саат 7-де токтоттук. Ровно 9 саат иштедик туугандар. Анан эң кызыгы бүгүн средний кузов бир грузчикти жумуш кандай болушун көрсөттүк. 14 февраль күнү туугандар. 2 заказ кылдык, бардыгын общий 2 заказ кылдык бүгүнкү эсебинен. Анан общий тапкан суммабыз туугандар 17136. Таза 17000 туугандар. Яндекстин комиссиясы, таксопарктын комиссиясына сырткары таза 17136. Бул экранга дагы скриншотун коюп коем, ошол жактан көрүп аласыздар. Анан туугандар, сөз айта кетчү нерсе, бул акча күнүгө боло бербейт. Бүгүн бизге жакшы заказдар попал болуп калды. Ошол себептен бүгүн жакшы акча таптык. Бирок мындай акча дагы болот. Будан дагы көп тапса болот. 12 саат иштесек, Кудай буйруса 20 миңге жеткизип коймокпуз бир грузчик менен. Анан негизи эле эми бияктан таксырбыздан водительден сурайбыз, негизи среднем бир грузчикте канча акча тапса болот күнүнө? Күнүнө 7-8 миң тапса болот. 7-8 миң. Грязь таза. Тазасын тапса болот 7 миң. Грязь кетип 9 тапса болот. Көрдүңүздөр туугандар, бир грузчикте адам эси чында бишти кылган болгон болсо,
таң аткандан күн батканга чейин иштей турган болсо туугандар 7000 8000 тазасын татса болот экен, стабильно средний заработок. А так болгондо туугандар ушундай 2 заказ менен дагы болуп кете бересиздер, кээде болбой калганда заказдар такыр болбой калат. Ошол туугандар. Лайктардан басып, досторго бөлүшүп, группаларга жөнөтүп, комментарийга жакшы сөздөрүңүздөрдү арнап, көмөк көрсөтүп дегендей туугандар. Бүгүн жумуш Кудай буйрса бизде ушундай болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө туугандар.